Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз силер менен бүгүн аралыктан окутулган тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тарбиялык саатыбыздын темасы адамзаттын азыгы китеп. Сабактын максаты: окуучулар китеп окуу маданиятын калыптандырышат жана китеп окууну адатка айландырышат. Окуучулар окуган китептери жөнүндө презентация кыла алышат, китепти окууга болгон кызыгууларын арттырышат. Окуучулар жан дүйнөлөрүн руханий жактан азыктандырышат. Жарк этип тийип турса күн ардайым, жымыңдап маңдайыңда жылдыз толуп. Жылмаюу жан дүйнөнү бүт жылытат, жылмайып койгулачы күндөй болуп демекчи. Балдар, силерге жагымдуу маанай тартуулоо менен сабагыбызды баштоону сунуштайм. Китеп окуунун организмге кандай пайдасы бар деген суроого жооп издемекчибиз. Азыр балдар видеороликтен китеп окуунун пайдасы тууралуу маалымат ала алабыз. Китеп окуу учурда жетиштүү деңгээлде бааланбай келет. Адамдардын көбү китеп окуу ордуна өзүнүн сүйүктүү сериалын көрүүгө ашыгат. Бул видеодо мен китеп окуудан кандай пайда болору жөнүндө айтып бермекчимин. Китептен алган баардык маалыматтар көрүнбөгөн катмар менен силердин аң сезимиңерге сакталып калат. Канчалык көп окусаңыз, ошончолук дүйнөгө болгон көз карашыңыз, кругозоруңуз кеңейет. Жана айланадагы адамдардын ойлоруна көз каранды болбой, ар кыл ситуацияларда башка бурчтан караганга туура жыйынтыктарды чыгаруу жөндөмүңүз өнүгө баштайт. Эгерде сиз окуп алган маалыматтарыңызды унутуп калган болсоңуз деле, сиздин сөз байлыгыңыз өсөт. Кандай гана адабиятты окуган адам болбосун, анын арат ардык жиберчилиги китеп окуган адамга салыштырмалуу алда канча чоң экендиги далилденген. Сөз байлыгынын болуусу мурда сизге түшүнүксүз болгон темаларда баарлашууга, башка адамдарга ойлогон оюңузду так жеткирүүгө керек болот. Эс тутум жакшырат. Көркөм адабият же болбосо илимий адабиятты окуу учурунда сиз эсиңизде көптөгөн каармандарды, терминдерди, мотивдерди сактоого туура келет. Ошого байланыштуу канчалык көп окусаңыз, ошончолук жаңы маалыматты эсте сактоого оңоюраак болот. Жашоодо адамдардын ысымын оңой жаттоого, башкаларды кунт коюп угууга жөндөмдүүлүгүңүз өсөт. Китеп окуу өмүрдү 2 жылга узартат. Йел университетинин окумуштуулары далилдеген факт. Китеп окуганда ми клеткалардын арасындагы байланыш күчөйт. Бул өз кезегинде нейродегенеративдүү оорулардын пайда болуусун сактайт. Китеп окуу эске сактоо жөндөмүн жакшыртып, депрессия менен күрөшүүнүн жакшы ыкмасы болуп саналат. Окуу стрессти төмөндөтөт. Окумуштуулар менен дарыгерлер стресстин адам организминдеги оорулардын 60%-нын себепчиси болоорун айтып келишет. Узак убакытка созулган стресс инсультту 50%-га, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуусун 40%-га жогорулатат. Ал эми китеп окуу стресстин деңгээлин 68%-га төмөндөтө алат экен. Болгону 6 мүнөт китеп окуу жүрөктүн согушун жакшыртып, булчуң эт кычышканын басат. Окуу уйкусуздукту дарылайт. Көптөгөн адамдар жатар алдында планшет менен телефонду карап жатышат. Алардан чыккан көк түстүү жарык организмдеги мелатонин гормонунун бөлүнүүсүн алсыратат. Ал эми китеп окуу жатар алдында уйкуну чакырат экен. Китеп окуу кыйын учурлардан чыгууга жардам берет. Кээ бир адамдар китепти чындыктан качуу деп эсептешет, бирок илимий изилдөөлөр көрсөткөндө китеп окуу коомдогу жөндөмдөрдү жогорулатаарын көрсөткөн. Китепти көп окуган адамдар башкалар менен тил табышып, кыйын учурлардан чыгуусуна, керек болсо жакшы көргөн адамын түшүнүүгө да жеңилирээк болот экен. Эгерде бул видео жаккан болсо, каналга катталып, Биз азыр силер менен китеп окуунун пайдалары жөнүндө абдан жакшы маалымат ала алдык. Чындыгында китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камануунун эң жакшы багыттоочусу. Китеп окуу акылга акыл кошот. Мээнин иштөөсүн жакшыртат. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыңар. Китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Көп окуган адам жигердүү жашоо образына ээ болот. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Сөз байлыгыңарды кеңейтет.
Китеп окуу жазуу шыгыңарды арттырат. Китепкөйлөрдүн күч кубаты туруктуу болот. Бирге китеп окуу ата-эне менен баланы жакындатат. Китепти көп окуган балдар окууда жетишкендиктерге көп ээ болушат. Ал эми азыр болсо китеп жөнүндө жакшынакай ыр бар экен, ошону чогуу угуп койсок. Китеп бул деңиз экен. Китепсиз кейиш экен. Ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Кыргызды аяйлычы, кыйнабай таяйлычы, эчтесе окуганга экөөбүз жарайлычы. Китепти өбөлүчү, китепке чөгөлүчү, билигин сурап жүрбөй, билимдүү өлөлүчү. Сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы, келгиле китеп менен келечек куралычы. Илим менен билим алууда китеп биздин эң биринчи куралыбыз жана жардамчыбыз. Ал эми ошол билимдүү болсок, караңгыда шам менен жүргөндөй, кандай гана кырдаалда кабылбайлы, алган билимибиз бизге жол көрсөтүп бермекчи. Бекеринен элибизде билеги күчтүү бирди чыгат, билими күчтүү миңди чыгат деген макал айтылып келбесе керек. Бул сөздүн мааниси өтө терең. Бул сөздөр менен балдар, мен силерди китеп окууга үндөп кетким келет. Ошондуктан колуңардагы билим деген шам кичинеден тутанып күйүп турсун. Ал эми билим шамын тутантып турган бул китеп. Анда эмесе балдарым, келгиле китеп окуйбуз. Силерге үйгө тапшырма. Окуган китебиңер тууралуу маалымат даярдайсыңар. Эссе, схемалардын түрүн, таблица, слайддардын жардамы менен презентация даярдайсыңар. Көңүл бургандарыңарга чоң рахмат.